Assalamu алейкум достор. Бүгүнкү сабагыбыз техникалык анализ. Бүгүн биринчи сабагыбыз. Дагы бир 10 чактыдай сабак болот. А, Техникалык анализди кыргызча которгондо бул талдоо, болжолдоо, божомолдоо деп түшүнсөк болот. Биз колдоно турган анализдин эки түрү бар болот. Техникалык анализ биринчиси, экинчиси фундаменталдык анализ болуп эсептелет. Анализдин жолдору бул баасын билүү, трендти билүү, графика менен стаканды колдонуу, индикаторлорду колдонуу, кошумча инструменттерди колдонобуз и ушак жана жаңылыктарды колдонобуз. Иш баштаардын алдында биз биринчи очередь баасын билип алышыбыз керек. Азыркы болуп жаткан базар баасын өткөнкү күндөр менен салыштырып биз өйдөнү көздөй же ылдыйды көздөй кетип аткан багытты билсек болот. А багыт деген биздики бул тренд. Тренд деген биздин досубуз, достор. Тренд деген жардам берет бизге каякты көздөй кетип атканын кыймыл боюнча байкап билип алсак болот. Эми достор, практикага өтөлү. Binance биржанын приложениясын ачабыз дагы. Мына меникинде избранные деген жерде мына фьючерсыда биткоин биринчи катарда турат. Мына көрсөңөр болот. BTS деген бул биткоин. Баасы $22.840 болоттур азыр. Графиканы ачалы. Бул графика боюнча азыр 1 минуталык таймфреймде турат. 1 сааттык таймфреймге жылдырып алабыз. Бул свечаларды артты көздөй жылдырсак, мына мондай линия болуп калат. Ушул линия болуп турбашы үчүн, свечной графикага өткөрүш үчүн мына могу жердеги настройканы басасыңар. Настройка ачылат. Мына ылдый жагында изменить масштаб K линия деп турат. Мына ушул жерде өчүрүп салгыла. Өчүрүп таштайбыз. Настройка графиканы кайра бул X'ти басып өчүрөбүз. И биздин өзүбүздүн кайра графикага келдик. Эми свечной графика бойдон тура берет. Канчалык артка жылдырсаңар дагы өзгөрүлбөйт. Мына жылдырып көрдүм, мына жакшынакай турат. Ушул боюнча иштеп баштай беребиз. Азыркы бааны билиш үчүн мына сөймөбүз менен биринчи свечабызга коюп койсок, мына азыркы бааны көрүп атсак болот. Мына 22.960га чейин чыгат. Импульс болуп атат. Үстүңкү бааны карап көрсөк, мына буга чейинки бааны дагы басып карап көрсөк, мына 20 числосунда көрсөк болот. Мына 20-июлда баасы, мына 20-июлда баасы 24.180ге чейин, 200ге чейин башты чыккан болчу. Ошон менен салыштырсак болот. Мына үстүңкү баа менен азыркы баа экөөнү салыштырып көрсөк, значит биз деген ылдыйды көздөй түшүп келатыптырбыз. Тарыхты карап көрсөк, биз негизи анализ кылып атканда дайыма тарыхты карап иштешибиз керек. Мына тарыхты карап көрсөк, эң ылдыйкы баа болуп 20.700 болгон экен, дагы жанагы потологубуз 24.000ге чыккан. Ошол кездерде мына өсүү болгон. Муну ушул тренд деп айтат, достор. Мына трендти чыйыш үчүн биз деген ушул свечалардын кайрылган жана өйдөнү көздөй кетип аткан багытты чыйып алсак болот. Мына өйдөнү көздөй кеткен, бул өйдө жакты көздөй кеткен тренд. Андан кийин кайра ылдыйды көздөй жылып атабыз. Муну ылдыйды көздөй кеткен багыт тренд деп эсептейбиз. Ошондой эле мына 1 күндүк таймфрейм менен карап көрсөк, баягы 48.200төн бери ылдыйды көздөй чоң ылдыйды көздөй кетип аткан тренд. Бул аюулар тренди деп койсок болот, медвежий рынок. Андан кийин 17ге чейин түшүп, анан биз кайра өйдөнү көздөй аракет кылып атабыз. Бул уже бука трендине аракет кылып атабыз. Эмне үчүн аракет кылып атабыз? Анткени мына могул ортодо турган ушундай боковик или флет деп койсок болот, или коррекцияда турат деген кездерде биз азырынча айта албайбыз. Азыр бука кыймылга кеттикпи же кете элекпизби дегенде. 1 сааттык таймфрейм менен азыр карайлы дагы бир сыра анализдейбиз. Мына өткөнкү күндөр менен салыштыруу 24.200төн кайра ылдыйды көздөй азыр 22.900га чейин ылдый түшкөн кезибиз. Буну биз уже ылдыйды көздөй кетип аткан тренд болуп эсептелет. Значит, биз ылдыйды көздөй кетебиз. Мына ылдый кеткен учурда дагы кайра артты көздөй кичине мындай импульстар болуп атат. Импульстар барып жанагы биздин уровеньди сүзүп кайра ылдыйды көздөй кайрылып атат. Так эле ошондой эле мына азыр дагы ошентип кайрылышы мүмкүн. Анткени эмне болуп атат? Анткени ылдыйды көздөй кетип аткан
тренд болуп атат достор. Андан сырткары мына таблицаны ачып алып карасак дагы баардыгы тең кызыл өңдүү болуп калышкан. Мына минус көргөзөт. Мына фьючерсти дагы ачалы. Фьючерсти ачасыңбы, спотты ачасың, баардыгы да эле ошондой көрүнүп турат. Мына мен айтып кеткен альтернативный токен дом үстүндө жүрөт, а калгандарынын баары тең кызыл. Болду. Значит, биз ылдыйдуу көздөй кетип атабыз деп түшүнсөк болот. Анализдин 3-чү жолу бул графиканы колдонуу. Графиканы туура колдонгонду билишибиз керек, стаканды колдонгонду билишибиз керек, уровень сопротивления, уровень поддержкилерди чийгенди билишибиз керек и паттерн фигураларын колдонгонду дагы билишибиз керек. Практика жолуна өтөлү. Мына биткоинду дагы эле биткоинду тандайбыз. Эмне үчүн биткоин? Анткени биткоиндун кыймылын баары көбүнчө 90% альткоиндар туурап иштешет. Ошон үчүн биз дайыма биринчи очередь биткоинду анализдеп алышыбыз керек. Мына азыр эң үстүңкү мына кайрылган жерди биз уровень сопротивления, потолок дейбиз. А ылдыйкы кайрылган жерин бул уровень поддержки дейбиз, аны фундамент дейбиз. Мына жакшыраак карап көрсөк, эң үстүңкүгө караганда мына ылдыйраак жакта 2-3 жолу кайрылган свечалардын кайрылган жерлерин көрсөк болот. Мына 1 кайрылуу, 2 кайрылуу, мына 3-чү кайрылуу. Бул уровень сопротивления болуп калган. Ылдыйкысын дагы байкап көрсөк, мына 1 эмес 3-4-5 жолу даже кайрылган. Бул жерди биз фундамент, уровень поддержки деп эсептейбиз. Эми 1 күндүк таймфрейм менен деле карап көрөлү. Буга чейин 1 сааттыкты караганбыз. Мына 1 күндүк таймфрейм менен карасак деле ошондой эле свечалардын кайрылгандарын көрсөк болот. 2 же 3төн кайрылган жерди уже толугу менен биз уровень кылып чийсек болот. Мына кайрылган жерлерин мына көрдүк. Кайрылган бул жерде кичине мындай өйдөнүкөстөй ложный пробитие болгондагы кайра ылдыйдуу көздөй түшкөн. Ылдый жакта да так эле ошондой эле ложный пробитие болуп, кайра уровень сопротивлениянын ичине кирип алган. Мына азыр 15 мүнөттүк таймфрейм менен карайлы. 15 мүнөттүк таймфрейм менен карасак дагы эле баардыгы эле окшошуп бирдей болуп чыга берет. Мына кайрылган жерлерин көрөбүз. Өйдө жактан дагы, ылдый жактан кайрылган жерлерди көрөбүз дагы. Ушул уровеньдерге жараша иштей беребиз. Мына кайрылган жерлерди көрсөк болот. Значит, ушул эле уровеньдин ичинен азыр кайра эле свечаларыбыз барып өйдөнө ылдыйдуу көздөй кайрыла берет. Мына өйдөнкү бааны байкап көрөлү. Уровеньде 23 деп турат, ылдыйкысы 22650 турат. Эми стакан менен салыштырабыз. Биз ошол линияларды тастыкташыбыз керек. Мына 23000де бизде крупный сумма турат деп эсептесек болот. И 22600де ылдыйкысында дагы чоң сумма турат. Максимальный суммаларды карашыбыз керек. Муну максимум дейт. Мына ошол биз чийген линия стакан менен дагы бир жолу тастыкталды. Ушул линия күчтүүрөөк болуп калат дагы. Ошол жерде свеча келип, сүскүлөп, кайра кайрыла берет. Ошого жараша толкунду кармап иштешиңер керек. Азыркы мына 15 мүнөттүк таймфрейм менен карасак, буга чейин түшүп келип туруп, азыр ушул жерде кичине коррекция болуп туруп калган жерден биз мына көрдүңөрбү, ушундай флаг деген или клин деген паттерндерди тапсак болот, фигураларды. Ошол фигуралар бизге болжолдоп багыт берет. Ошону дагы тапканды билишибиз керек. Эң көп кездеше турган паттерндер бар. Мисалы, мына тройное дно деп коет. Мына биз 1 күндүк таймфрейм менен карасак, тройное дно болгондо өйдөнү көздөй пробитие болот дагы, кайра артты көздөй кайрылат. То есть ар бир паттерн ушундай бизге жардам катары багыттарды көргө салат. Ошолорду жакшы үйрөнүп, чаттап билип алышыбыз керек. Мына азыр дагы бир паттерндерди бир сыра көргөзөйүн. Мына бул жерде өйдөдөн ылдыйдуу көздөй двойная вершина. 2 жолу чокусуна жеткен дагы кайрылып ылдыйдуу көздөй кеткен. Кийинки көп колдоно турган паттерн бул голова и плечи деп коет. Аны дагы толук чыкпаса дагы окшоштурсак болот. Мына 2 ийини бар, бир башы деп ушинтип эсептелет дагы, артты көздөй кайрылат. Бул өйдөнү көздөй, өйдөдөн ылдыйдуу көздөй кайрылган голова и плечи болуп эсептелет. Ошондой эле перевернутая голова и плечи деген дагы паттерн бар. Аны дагы ылдыйдан кайра өйдөнү көздөй кайрылган кезден тапсак болот. Ушундай паттерндер көп кездешет. Дагы көп кездеше турган паттерндин бири бул треугольник.
эсептейбиз. Мына бул жерден азыр мен окшоштуруп мына чийип болжолдоп көрсөк болот. Мына түз бир жагынан түз болуп, ылдый жагынан кыйгачыраак болуп, мындай кылып чийилет мына. Бул нисходящий треугольник. Муну тешип туруп, кайра арттуу көздөй кайрылат болуп эсептелет. Жолдору абдан көп. Ушунун баары тең практика жолу менен тарыхтан карап, таап чыгып чийгенди үйрөнүшүңөр керек. Муну болсо мына канал паттерни деп эсептесек болот. Андан кийинки деле ылдыйкы канал паттерни болуп эсептелет. Канал паттернде дагы ошол толкундар жүрөт. Толкундардын дагы Эллиоттун толкуну деп коет, 5 жолку, 3 жолку толкундар бар. Андан тышкары майда паттерндер да болот. Мына өзүңөр байкап көрсөңүз, мына падающая звезда деген кулап жаткан жылдыз деп биз силерге дагы группага ушундай пособияларды да жиберип турабыз. Мына бул жерден дагы бир паттернди көрсөк болот. Мына бул жерден дагы мына ошондой перевернутый молот деп коет, кайрылган балка. Ушунун баары тең эле багыттарды бизге жардам катары көргөзүп берет. Ошолорду жакшыраак жаттап, тарыхтан ошолордун баарын тең байкап таап турушуңар керек. Графикалык анализде биз индикаторлорду жардам катары колдонсок болот. Мына графиканы ачып карап көрсөк, ылдый жагында тамгалар менен белгиленген мондай индикаторлор бар. Мына баарын тең басып бир сыра көрсөк болот. Кийинки сабактарда силерге индикаторлор боюнча өзүнчө түшүндүрмө берилет. Андан сырткары көбүнчөсү ушул графический анализ, паттерндер, ар бирин тең иштешин, ошол боюнча да сабактар көп болот. Бул индикаторлорду мына байкап көрсөңөр, кайсы таймфреймге койбо, баары тең эле графикада чыгып, чогуу жүрө берет. Ушуларды биз жардамчы катары кандай кылып колдонобуз, ошонун баарын тең үйрөнүп чыгасыңар кийинки сабактарда. Азыр бул настройка деген жерин басып, ар бир индикаторду настройкалап алсак болот. Өзүбүзгө каалагандай кылып. Мына могу жерде индикатор деген кнопка бар. Индикатор кнопкасын басабыз. Например, мына MID тандайын. И бул жерде мына убактысын боюнча, бул жанагы скользящий линиялардын убактыларын ушул менен тууралап коюп алып туруп, анан кийин анализ десек болот. Техникалык анализ 100% туура чыгат деп айтууга кыйын. Бирок ушундай кошумча индикатор инструменттерди колдонуп биз багытты кичине болсо дагы жакындатсак болот. Ошондой эле жаңылыктар, соц тармактар дагы багытка кадимкидей таасир этет. Мисалы биздин кийинки сабакта өтө турганыбыз, мына бул крипто алерт деп коет, муну будильник катары колдонобуз. Токендерди тандап алып, ошону настроить этип коюп алсак, баасы мынчага жетти деп бизге кадимкидей шыңкырап көргөзүп берип турат. Андан тышкары мына индикатор страха и жадности деп коет, бул боюнча дагы сабак болот. Андан тышкары мына крипто bubbles деп коет, бул шариктер дагы бизге кичине болсо дагы жардамдары тие турган инструменттер. Буларды да кандай кылып колдонуш керек боюнча дагы кийинки роликтен көрө аласыңар. Бул жардамчы инструменттер бир аз болсо дагы бизге кичине багытты жакындатып, кичине колдонуп берет. Телеграм каналда андан сырткары мындай дагы бир подсказка каналдар бар. Мына канча токендер ликвидация болуп атканын, кайсы токендер памп болуп атканын, дамп болуп атканын, то есть ылдый же өйдө искусственно көтөрүлүп эле секирип атканын дегенин, андан тышкары анализ потока средств, бул акчалардын келиши, чыгышы, ушунун баарын тең биз жардам катары колдонсок болот. Азыркы учурда базардын кыймылын, трендин көбүнчөсү ар түрдүү ушактар, жанагы соц тармактагы жаңылыктар чечип койгон. Бул боюнча дагы сабактар болот. Аны дагы туура колдонгонду үйрөнөсүңөр, Кудай буюрса. Сигналдар менен кандай кылып иштеш керек, кайсынысы туура чыгат, кайсынысы туура эмес чыгат дегендей. Эң маанилүүсү бул командалык иш, community. Binance KG community'сине силер практикага өтүп келип, 3-чү курстан баштап комьюнитиге кошулуп алып, көп нерселерди үйрөнүп алсаңар болот. Ошондуктан силерди чакырып кетемин, келгиле Binance KG community'сине кошулгула, көп жакшы нерселерди үйрөнүп алгыла, крипто тармактагы ар түрдүү акча табуунун жолдорун.